Сабактын максаты Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин көрсөткөн эрдиги жөнүндө маалымат алышат. Экинчи, патриоттуулукка тарбияланышат. Эр жигит эл четинде жоо бетинде дегендей, катылган душмандын мизин кайтарууга кыргызстандык 360 миңдей кырчын курактагы уулдары мекен үчүн кан майданга аттанышкан. Чолпонбай Төлөбердиев 1922 жылы 13 апрелде Кыргыз СССРинин Талас областындагы Чимкент айылында туулган. Аскерге 1941 жылы чакырылган. 1942 жылы 6 августунда Воронеж аймагындагы Дон дарыясын кечип өтүп, душмандын пулеметуна төшүн тосуп, баатырларча курман болгон. Эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Анын эстелиги Воронеж областында орнотулган. Ал эми өзүнүн туулуп өскөн айылына Чолпонбайдын ысымы коюлган. Биз өзүбүздүн баатырыбызга таазим этип, аны менен сыймыктанабыз жана даңктанабыз. Жаткан элиме душман келип кол салды. Бейбит жаткан жерде кандуу согуш башталды. Үйнө жүзү өт алып, кара жалын каптады. Кыяндай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Бакыт алып келген күн, фашист сени жеңген күн, жел биретип желегин, жери бизге келген күн. Келгенде жадырап, жашыл тартат жан жагы. Күтө берет келсе деп, жеңиш майрамы. Ушул күнү дүйнөгө улуу түштүк орногон, унутулбайт эч качан улуу жер коргогон. Элге кызмат кылам деп, энем мени төрөдү. Чолпонбайда шер болуп, көккө тизем керегим. Мекен үчүн эрдиктери даңкталган, унутулбай жүрөктөрдө сакталган. Таазим этип баш ийебиз урматтап, биз жүрөбүз баатырларды ардактап.